Ибн Аббас жана Ибн Умар аттуу сахабалардын айтуусунда боюнда бар жана эмизүүчү аял орозо кармабастан кедейлерди тойгозот деген сөз туурабы? Эгер аларга кыйын келип наристеге зыян болсо дейт. Бул маселеде боюнда бар болобу же эмизүүчү аял болобу? Эгер боюнда бар аялга дарыгер айтса, сага орозо кармаган болбойт десе, жок мен кармай алам, ден соолугум жакшы, кармай берем десе, биз айтабыз, макул сен кармай аласың, бирок курсагыңда балаң кармай албайт. Ал тамакка муктаж. Сен ал үчүн оозуңду ачасың. Демек өзүң үчүн эмес, ал үчүн ачасың. Ошондой эле эмизүүчү аял эгер сүтү түгөнүп, башка бере турган нерсеси жок болсо, балага сүт болуш үчүн оозуну ачышы керек. Мындай учурда да бирөө үчүн ачты болуп эсептелет. Эми боюнда бар же эмизген аялдын өзүнүн ден соолугуна зыян болсо, анда алар оорулуу адамдардын катарына киришет. Оорулуу же сапарда болсоңор дейт аятта. Алар төрөгөндөн кийин же баласы эмбей калгандан кийин тутпай калган күндөрүн толуктап беришет. Болду, альхамдулилла. Ал эми курсагындагы же эмизип жаткан баласы үчүн ачкан болсо, эң туура пикир боюнча ошол күндөрүн кармап берет да, буга кошумча ар бир кармабай калган күндөрү үчүн бир кедейди тамактандырат. Кедейди тамактандыруу милдети Ымыркайдын атасына жүктөлөт. مسكينا والله أعلم.